2 күн мурун Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов ырчы Самара Каримованы Нияз Алатындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын директоруна коюп, коомчулуктун кысымы аркылуу кайра эле бошотууга аргасыз болду. Маалыматка караганда Жаманкулов Каримова бул кызматка статкачы тарабынан мыйзамсыз жана өзү министр боло электе дайындалганын айткан. Мындан улам Каримованы кызматка дайындоо тууралуу чечимди жокко чыгарган. Каримова музыкалык орто окуу жайдын директору болуп дайындалганын аталган министрлик 30 октябрда кабарлаган. Мекеменин маалыматында министр Азамат Жаманкулов 6 айлык сыноо мөөнөтү менен ырчыны музыкалык мектепке жетекчи кылып дайындоо тууралуу чечим кабыл алганы айтылган. 27 жаштагы Самара Каримова былтыр Сулайман Тоо музей комплексине жетекчи болуп дайындалып, коомчулуктун катуу сын пикирине кабылган. Ошондон кийин ырчы бул кызматтан баш тартканын жарыялаган эле. Кечээ Самара Каримова бул тууралуу өзүнүн Facebook'тагы баракчасына пикир калтырып, кээ бир чоң кызматты иштеген агаларымдын көкөйү кайнайт экен, бирок айтаарым кучактап отурган креслодон кетериңер менен эл унутат деп жазды. Эмнеси болсо дагы кызматка коюп кайра ала бергендей, Каримова дагы аталган кызматтар дагы акыры оюнчук эмес болсо керек. Кыргызча жаза албаган кызматкер. Кечээ Бишкек шаарынын мэрі Азиз Суракматов журналист журтчулугуна чай берип, эне тилде куттуктап, элдин көңүлүн алган эле. Кечке жуук мэриянын ката жазган баннери талкууга алынып, бүгүнкүгө чейин токтогон жери жок. Чакан баннерде келтирилген 3 ката тууралуу ар кимдин ою ар башка болууда. Айрымдар кадимки кемчиликтердин бири экендигин, мынчалык майдалана бергенде эле жакшы эмес экендигин жазышса, айрымдар баарыбызга күлкү болуп жатышы мүмкүн. Бирок тереңирээк түшүнгөн адамга өлкөбүздө улуттук тилдин бүгүнкү акыбалы ушуга келип кептелгенин байкоого болот. Кыргыз тили боюнча алгылыктуу иштерди алып барбагандыктын жыйынтыгы улуттук идеологиянын, өзгө тилди урматта, өз тилин мыкты бил деген саясаттын жоктугу деп белгилешти. Журналисттер биздин коомдо бүгүн чоң күч. 4-чү бийлик. Сиздердин ушу маалыматыңыздар шаардыктар бизге баа берип атат. Ошондуктан силердин жылуу сөзүңөр бизге суу менен абадай керек да. Ошон үчүн силерге баарыңарга чын ден соолук, узун өмүр, ишиңерге ийгилик. Эки президент чыккан КСДП партиясы акыркы мезгилде көңүлдүн чордунунда болуп, Алмазбек Атамбаевдин айланасындагы таасирдүү делген фигура Икрам Илмияновдун камалышы менен катар Иса Өмүркуловдун партиядан четтетилиши кызуу талкууну жаратууда. Партиядан чыгарылгандыгы Иса Өмүркуловдун өзүнө дагы көтөсүз болгон. Иса Өмүркулов кечээ чукул жыйын өткөрүп, көчөдөн келген адам эмес экендигин, Алмазбек Атамбаев жана башкалар өкүнө турган аракеттер алдыда боло турганын эскертти. Бул аралыкта 2 жыл мурун эле Иса Өмүркуловдун Алмазбек Атамбаевди журт атасы деп көкөлөтүп жиберип, коомчулуктун сынына дагы кабылгандыгын эске салышты. Ал эми айрым саясатчылар дагы бул тууралуу пикирлерин билдирип, башкаруучу партия болуп эсептелген КСДПнын ичиндеги мындай жагымсыз окуя жалпы эле мамлекеттин абалына таасирин тийгизе тургандыгын белгилешүүдө. Мен мисал үчүн эч мыйзам бузган жокмун. Тартипти бузган жокмун партиялык. Партиянын программасын, уставын тутуп келем. Бул партияда мен 25 жылдай болду. Башты түптөлгөндөн бери келатам. Бул партия менен башыбыздан бир топ кыйынчылыктарды өткөздүк. Өзгөчө мына Акаевден баштап Бакиевдин дооруна чейин. Ал кезде өмүрүмө, үй бүлөмө коркунуч кол салуулар болгондо дагы мен тайманбай аягына чейин партиянын идеясы деп тургам. Башкы прокуратура Улуттук банктын төрагасына берилген турак жай ссудасы эсептен кандай негизде чыгарылганын текшерип чыгышы керек деген талап Жогорку кеңештин жалпы жыйынында коюлду. Буга чейин Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыкулов жумушунан берилген 6 миллион сомдук турак жай ссудасы эсептен чыгарылганын депутат Гүлшат Асылбаева айтып чыккан эле. Ал Улуттук банк өз кызматкерлерине турак жай ссудасын берүүгө акылуу экенин, бирок аны эсептен чыгарып салууга акысы жоктугун айткан.
Башкы прокуратура мен айткан фактыны текшерип чыксын. Эсеп палатасынын менин суроомо берген мыйзам бузуу жок деген жообунун мыйзамдуулугу да текшерилсин. Мыйзамсыз кечирилген акчаны кайра мамлекетке кайтарып алуу боюнча чара көрүлсүн, деди депутат Асылбаева. Башкы банк бүгүн бул маселеге байланыштуу комментарий берип, Абдыгуловго 2015-жылдын июнь айында 5,5 миллион сом суда берилгенин жана 2017-жылдын 31-октябрында ошол акчанын калган 4 миллион 824 миң сому эсептен чыгарылганын тастыктап, бул чечим мыйзамдуу экенин айтууда. Жалпысынан 2000-2018 жылдары Улуттук банк өз кызматкерлерине турак жай маселесин чечиш үчүн өз каражатынан 798 миллион 869 миң сом бөлүп берген. Анын 31 миллион 921 миңи эсептен чыгарылган. Бул аралыкта Толкунбек Абдыгуловдун былтыр туристтерди тартуу үчүн марихуананы мыйзамдаштыруу керек деген пикирди айтып талкууга түшкөнүн дагы эстешти.